мыйзамдуулугун карап чыгып, маселени чечүү. Биз турган дарек Аскар Шакиров көчөсү 11-1 дареги. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эски орундук, дүкөндүн орду ушул жерге чейин болгон болчу. Сынос иштери жүргүзүлүп жатканда шаар тургундары, бул жердин жашоочулары, мурунку мэрдин орун басары Нурбек Кадыровдун эжеси иштетет. Бул жер асты дүкөн, үстү мейманкана катары биздин тынчыбызды алып келет. Эмне үчүн алынбайт деген маселелер козголуп, көрүп турганыңыздардай бул жер толук жылдырылып, ал жерге чейин бошотулган. Бирок бүгүн таңкы рейдте Ош шаарынын мэри Жеңишбек Шерматович Алтын Уя балдар үйүнө келип кыдыруу учурунда жашоочулар кайрадан дагы кайрылышып, бул имараттардын мыйзамдуулугун карап берүүнү суранышты. Анткени көрүп турганыңыздардай имарат көп кабаттуу турак үйгө абдан жакын жайгашып калган. Ошондой эле үстүңкү кабатында мейманкана катары иштеп жаткан жер дагы дайыма жашоочулардын тынчын алып, ыңгайсыз абал жаратып келип жаткандыгын айтышты. Ошондой эле жашыл аймагына курулуп калгандыктан бул жерди маселесин кайрадан көтөрүп, карап чыгып берүүнү айтышты. Бул жерде айрыкча арткы бөлүгүндө кампа катары сакталып, эч кандай тазалыгы, шарттары каралбастан бул жер жөн эле таштанды аянтчасы катары турат. Ошондуктан өзүбүз үйдөн чыкканда же балдарыбыз бул жерде кенен ойногондо мүмкүнчүлүк жок болуп жатат. Унаа токтотконго дагы ордубуз жок. Андыктан бизди бул жерди бошоттуруп, иретке келтиртип, жашоочуларга бошотуп берсеңиз деген суранычын айтышты. Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына азыр бул жерде унаалар жүрөт, адам каттайт, бирок могул боштук талкаланып, ошол жаман абалда турат. Мэр эртеметен өзү көрүп, тиешелүү кызматтарга имараттын мыйзамдуулугун карап чыгып, маселени чечүү, ошондой эле жолдорду кеңейтүү тапшырмасын берди. Анткени бул ички көчөлөр бүт бары ар кандай жеке жактар тараптан тосулуп, кысылып, могул жердеги көп кабаттуу үйдүн жашоочуларына бир топ ыңгайсыздыктарды жаратып келет.